дайындоо барыбызга маалым болгондой саясий чечим. Анткени бул саламаттык сактоо тармагына буга чейин менеджер катары адистер дайындалбай келген. Мен дайым айтам, өзү маданият, билим берүү, саламаттык сактоо негизи эле социалдык чөйрөгө көбүнчө ишти мыкты уюштурган, өзүнүн ийгилик тарыхы бар менеджерлерди коюу учуру келди депчи. Сөзсүз эле ырчы, чоорчу маданият министри же ак халатчандар саламаттык сактоону, сөзсүз эле мугалим билим берүү тармагын жетектөө шарт эмес. Бул дүйнө жүзүндө өнүккөн Европа, батыш өлкөлөрүндө дагы, керек болсо Япония, Кореяда дагы ушундай менеджерлер башкарат көбүнчө. Мен ойлойм, бул жагынан президентибиздин чечими туура, жана биз аны сыйлашыбыз керек деп. Кечээ комитетте каралганда Каныбек мырзага бир топ суроолор болду, жооптор кайтарылды. Биз азыр суранып атат. Президентибиз өзү тезирээк карап берсеңер дейт, себеби саат 3-тө урматтуу президентибиз өзү жыйын кылат экен. Ошон үчүн суроо жок эле колдоп берейли. Азырчы бирөөңөргө суроо берсек, анда башкаңардын баары сүйлөшүңөр керек. Ошон үчүн суроо жок эле добуш берүүгө өтөйлү, анан кийин суроону бересиздер. Алмаз Акунжанович, отура бериңиз. Курманкул Токторалиевич, конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, жергиликтүү өз алдынча башкаруу жана жоопкерчилик регламенти боюнча комитеттин төрагасы, комитеттин корутундусун окуу үчүн сөз сизде. Рахмат, урматтуу төрага. Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министринин кызмат ордуна дайындоо боюнча комитет макулдугун берди. Чечимди кароо үчүн жогорку кеңешке жиберилсин. Рахмат. Рахмат, урматтуу депутаттар, анда аталган токтом долбоорун добушка коем, добуш бериңиздер. Макул 71, каршы жок, баары 71 катталды, 73. Урматтуу депутаттар, токтом долбоору жактырылды. Урматтуу Каныбек Молдорович, сиздин жаңы дайындалган жооптуу кызматыңызга ийгиликтерди каалоо менен бирге аталган тармактагы оор кырдаалды тезирээк жеңилдетип, чечилбеген көйгөйлөрдүн баарын чечүүгө бел байлап киришип, калыс, адилет иш алып барышыңызды сурайбыз. Сөз сизде. Урматтуу төрага, урматтуу депутаттар, колдоо көрсөткөнүңүз үчүн мен чоң ыраазычылык билдирем. Мен ишенем, ушу сиздер менен биргеликте биздин мамлекеттин жетекчисинин менен колдоосу менен Кудайым буйрса ушул Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо тармагын чоң олуттуу эбегейсиз реформаларга чогуу жетишебиз деп мен ишенем. Чоң рахмат сизге, ийгилик каалайм. Рахмат. Бара берсеңиз болот, ишиңизде ийгилик болсун.